Мына дәуір жағда белгілеп кетейін. Интернет компанияларындағы açık айқын иштер зарыл. Мына кече көрдүңөр, açık айқын болбогондон интернет компаниялар, эң ачык боло турган компаниялар, кече Акнет менен Элкатты көрдүңөр. Көрдүңөр да. Азыр мына бирөө тергөө жүрүп атат, иликтөө жүрүп атат. Ал аягына чыгат. А бирөө бул көрсөттү да. Ал жерде жабык экенин, салык түшпөй атканын көрсөтүп атпайбы? Ал жерде дагы. Мына мен канча айтып атам, мына трафикти, интернет трафикти, жана шлюздарды. Буну койгула. Аерден салык түшөт, ачык болсун. Бардыгы жабык. Бардыгы тең схематчы болгонсуңар. Буну өнүккөн мамлекеттерде качан чечкен. Жоктугун билбесеңер, барып көрүп каттап атпайсыңар, барып атпайсыңар. Көрүп келсеңер, чыгырсаңар коюп берет да. Ага көптө каражат кереги жок. Теңизбек Шпекович. Канча болду иштегениңе? Канча чөт ушул неме интернет трафиктен койсоң? Мына 11 шлюз коюш керек. Дүйнө жүзүндө, Америкада, Канададагы бул салык инспекциясы койгон анын баарын тең. Бул сен түздөн түң милдетиң. Силер башында жакшы баштагансың, азыр да мына саат 9-да келип 7-де кетип алып калдың. Муну биз кылабызбы? Укук органдар кылабы? Же Совет Безопасности кылабы? Же премьер кылды, мен кылам. Сен кыласың да буну. Билесиз канча акча бар ушул жерде? Көп болсо $3 миллион кетет ошо шлюзду коюш үчүн. 20 миңден $50 миң чейин ошол жердеки ар компания өзүн алып келет, жана кое турган аппаратын. Көп акча кетпейт ал жерге. Баарын кызыктарсың. Салык түшпөгөнгө, үстүндө отурганга. Баарын кызыктарсыңар. Мунаны тездетип койгула баарын тең. Тездет. Эң биринчи сен башташың керек. Салык менен бажы башташ керек. Бизге сөзүн баарынча тап келип атасыңар. Салык менен бажы. Түңүндө отурушкан керексиңер буларга. Отуруп. Жок дегенде 40% чейин көбөйөт бюджет. Сен эсебиңен. Билесиң да сен, билесиң, соцфондо иштедиң, баардын кылдың да. Эмне аракет кылбайсың?